кошунанын милдети жана акысы тууралуу айтсаңыз дейт. Пайгамбарыбыз алейхиссаламга Жебрейил келип күнүгө бир маселе айта берет экен да. Кошунанын акысын сакта, кошунага жакшы мамиле кыл, кошуна, коңшу деп айта бергенден ушунчалык Жебрейил көп айтты, ушул кошуна мурас алып кала турган болуп калар бекен деп ойлоп калдым эле дейт. Мурас ким алат? Атадан бала алат мурасты. Мурас кимден ким алат? Баладан ата алат мурасты. Мурас кимден? Бир туугандан бир тууган алат. Мен кошуна дагы мурас ала турган болор бекен деп ойлоп калдым элем деп айтат да. Ошон үчүн кошунаны эсептеш керек. Кошунасы ачка туруп ток жаткан адам иман толук эмес дейт. Кошунасы ачка жатып, өзү ток жаткан адамдын иманы толук эмес дейт, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн кошунага колдон келишинче жардам берип туруш керек. Пайгамбар алейхиссалам айтат, кошуна аялдын берген койдун шыйрагын дагы жокко чыгарбасын, кабыл кылсын дейт. Кээде колунан келген нерсесин белек кылып берсе, муну албайм деп чамбаш керек, балким азыраак нерсе болсо да коңшуна бири-бирине киргизип, бири-бирин урматтап сыйлап турган болсо, бул жакшы маселе болот. Кошуналар менен болгон мамилени айтып өтсөңүз, кошуналар менен мамилени эң жакшы кылыш керек. Пайда жеткириңиз, зыян бербеңиз, огородун жана башка немелерин мусор таштабаңыз, тоок богу өтүп кетсе өчөшүп чаап, жыга чаппаңыз. Уй-пуйлары кирип кеткен болсо, эчтеке эмес, акырын айдап чыгып коюңуз. Кошунанын кокус кайгы болуп калса, кайгысын бөлүшүңүз. Бир нерсе сурап келсе, аябаңыз. Түтүнүңүздү, же болбосо жамгырдын суусу, же кардыкы жана башка ошол жака буруп салбаңыз. Кошунанын акысы өтө чоң. Эгерде бир курсанчылыкка жеткен болсо, бөлүшүңүз. Үйлөрүнө конок келип тиякпай койсо, үйлөрүңүзгө кабыл алыңыз. Дайыма алхамдулилля кошунанын акылары чоң болот. Алланын ыраазычылыгы үчүн урматтайбыз. Мейли Алла таалам ыраазы болсун.